Assalamu алейкум. Кандайсыздар, урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, Насикат радиосунун угармандары жана YouTube канал көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен баламды кантип өнүктүрөм теле радио долбоорунун 3 сабагында жолугуп атабыз. Жана биз өткөнкү сабагыбыздын уландысын бүгүн Кудай буйрса сиздерге айтып билген маалыматыбыз жана практикалык бир билимибиз менен бөлүшөлү деп кайрадан чыктык. Мен аты жөнүм Урмат Турдуматұлы, буюрса алда дагы жарым саат бою ушул баламды кантип өнүктүрөм темасында тарбиялуу жана билимдүү баланы кантип тарбиялайбыз, кантип ошондой баланы жасайбыз, ошону Кудай буйрса айтып берем. Эми мен буга чейин биринчи сабактарым эгер YouTube каналдан таап көргөн болсоңуздар, ушул балам кантип өнүктүрөм тренинг сабагы боюнча. Биринчи сабагымда өзүм тууралуу кыскача айткам. Мен адатта сырткы келбетимди көрүп, бул жаш эле жигит каяктагын билсин дегендер бар экен, ошого айтайын дегеним. Биз кыргызда жакшы сөз бар. Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дегендей. Мен эрте үйлөнгөм, Кудайга шүгүр. 21 жашыбызда үйлөнгөнбүз. Азыр атамын. Андан тышкары балдар менен иштешип атканыма 1 жыл болбогону менен, бирок эффективдүү бир жыйынтыктын негизинде иштешип аткан балдардын саны 1000ден ашты. 10 ай болду. 10 ай ичинде 1100 ушунун тегереги, 1050 же 1100түн тегереги баланы окутуп бүттүк жана ар бириндеги жыйынтыктарды көрүп, демек баланы өнүктүрүү боюнча мен элге үйрөтө турган нерсем бар экен, ата-энелерге айта турган нерсем бар экен. Ушуну сыр сактабай ушул ата-энелерге айталы, дейли, билгенибиз менен бөлүшөлү деген жакшы ниетте ушул Марва каналы Насикат радиосунун жааматы менен сүйлөшкөнүбүздө ушундай бизге жарым сааттык атайын белек катары убакыт беришти, чыгып сүйлөсөң болот деп. Анан мына ушундай себеп болуп сиздердин асыңыздарга чыгып атабыз. Андан тышкары мен ата-энелер менен дагы түзмө-түз ар түрлүү деңгээлдеги балдардын ата-энелери менен түзмө-түз иштешкеним үчүн дагы баягы эгер баа менен эсептей турган болсок, двоечник, троечник, ударник, отличник бардыгы. Ачык бала, шайыр бала, жабык бала, шок бала, мүнөзү татаал бала, сабырсыз бала, нервный бала, ыйлак бала, түнт бала, айтор ушундай ар түрлүү балдардын ата-энелери менен чогуу иштешип атып дагы балдардын табиятын реалдуулукта, практика жүзүндө мындай үйрөнүүгө шарт түзүлдү дагы. Мына кандайдыр бир деңгээлде ушул балдар менен иштешүүдө ийгиликтерди жаратуубузга ушундай жолдор ачылып атат да. Андыктан мени аягына чейин уккан болсоңуздар, бүгүнкү сабагыбызды кантип тарбиялуу жана билимдүү баланы өстүрө алабыз, ошол боюнча сиздерге мындай билимимди бөлүшөйүн дедим. Анда кеттик. Биринчи, өткөндө биз 4 түрдөгү баланы коомго бересиздер, коомго чыгарасыздар деп айтканбыз. Бунун биринчиси жогоруда айткандай тарбиялуу жана билимдүү бала. Экинчиси тарбиялуу бирок билимсиз бала. Үчүнчүсү тарбиясыз бирок билимдүү бала. Жана эң коркунучтуу түрү ушул деп айтканбыз. Тарбиясы жок бирок билимдүү балдар эң коркунучтуу болуп эсептелет деп айтканбыз. Жана төртүнчүсү тарбиясы да жок, билими да жок балдар коомго даярдалат деп айтканбыз. Жана ал балдарды даярдоочу биринчи мектеп бул үй бүлө, ата-эне деп эскертип өткөнбүз. Жана биз тарбиялуу билимсиз, тарбиясыз билимдүү, тарбиясыз билимсиз балдар кандай болот, кандай шартта ошондой балдар даярдалып калат, ошону айтып бергенбиз дагы. Тарбиялуу жана билимдүү балдарга келгенде убактыбыз бүтүп, бүгүнкүгө калтырганбыз. Бүгүн ушуну улай тарбиялуу жана билимдүү баланын ата-энеси бол, тарбиялуу жана билимдүү баланы коомго белек кыл, тарбиялуу жана билимдүү баланы жасап чыгар деген бир чакырык менен эфирибизди мындан баштай беребиз. Биринчи кезекте тарбиянын өзүн карайбыз. Тарбия бул эмне? Тарбия. Эгерде кайсыл бир жаныбарды ала турган болсок, мисалы айталы аюуну. Ал аюуну велосипед тепкенге үйрөтүү үчүн атайын машыктырсак, ал велосипед тепкенди үйрөнө алат.
Буну биз реалдуулукта көрүп атабыз. Эгерде кайсыл бир маймылды шаар үйлөгөндү же кандайдыр деңгээлде топтор дыргыт ойнонууну үйрөткөн болсок, ал деле ошол шаар үйлөөнү, топ ыргытууну кадимкидей жасап кала алат. Демек, ал аюуга жана маймылга эмне үйрөтүлдү десе, ага кайсыл бир эптерди жасоо үйрөтүлдү. Эми ошол үйрөтүлгөн нерсени эмне деп атайбыз десе, бул тарбия деп аталат. Демек, аюуну дагы эгерде зарылдык болсо, тарбияласа болот экен. Болбосо, токойдогу аюулар бир велосипед тээп кетип аткан аюуну көрсө чалкасынан түшсө керек. Эгердин образын алганда да. Баягы ат минип кетип аткан шимпанзени жунглидин токойундагы маймылдар көрсө такыр эле каткырып күлсө керек да. Эмне кылып атасың депчи. Анткени велосипед тебүү же ат минүү аюунун же маймылдын жашоо табиятына ылайыктуу тарбия эмес. Бирок ошол нерсени үйрөтүш зарыл болсо, ошону да үйрөтүп коюп атат. Анан акылы бар, ысык суукту анализдей алган, жакшы жаманды түшүнө алган, интеллектуалдык деңгээлде сүйлөй алган, оюн билдире алган, сезимдерин билдире алган, да? Балдарга келгенде эле кыйналып калганыбызды айта беребиз. Кыйналып калдым, тарбиялай албай калдым, эмне болуп кетет деп. Жок, маселе балдарды тарбиялай албагандыкта эмес, маселе тарбиялоонун илимин, билимин албагандыкта болуп атат. Тарбиянын илимин, билимин албай аткандыкта болот. Эгерде кайсыл бир адам жөп жөнөкөй пловду кантип жеш керек экендиги тууралуу эч кандай маалыматы жок болсо, анын астына плов койсоңуз, балким ал пловду көтөрүп ичиши мүмкүн. Неге? Анткени ал пловду ашты кантип жеш керек экендиги тууралуу маалыматы жок. Анын тарбияланган эмес, ага үйрөтүлгөн эмес. Ал эмне кылат? Ал пловду балким көтөрүп ичиши мүмкүн. Балким ал пловду тоокторго чачып бериши мүмкүн, тооктун жемине окшош экен деп. Бирок пловду кантип жеш керек экендигин үйрөнгөн адамдын астына плов койсо эмне болот десе, ал пловду жегенден кыйналбайт. Тескерисинче, ал пловду жегенден рахат алат. Жана андан пайда алат. Пайдасы эмне? Курсагы тойгондугу, энергия алгандыгы. Рахаты эмне? Анын даамы. Эми бала тарбиялоону билген болсоңуз, анда сиз бала тарбиялоодон рахат да аласыз, процесстен рахат аласыз. Жана анын жыйынтыгында ийгиликке жетесиз. Балдарыңыз тарбиялуу болот, коомго пайдасын тийгизет, сиз караганда сизди сонун кылып карап алат. Ошондуктан, урматтуу ата-энелер, бала тарбиясы деген темага келгенде, биз мындай 2 эмес 4 кулагыбызды ошол үн жакка буруп олтурууга милдеттүү болуп калып атабыз. Анткени мен өткөн сабакта айттым эле. Реалдуулукта азыркы живой, азыркы тирүүлүктөгү биз көзүбүз көрүп, кулагыбыз угуп аткан тегерек четибизди, өзүбүздүн жашообузду анализдеп карай турган болсок, биз коомго тарбиялуу, билимдүү балдарды даярдабай атканыбызды анык көрүп турабыз. Койчу каяктагы десеңиздер, жөн эле көчөгө чыгып, аралап басып көрүңүздөр эле. Бирок өзгөчөрөөк бир бам парасат ойготкон абалда. Эмнеге баа бересиз? Жаштарыбыздын жүрүм-турум, адеп, ахлагына баа бересиз. Эгер шаарда болсоңуз, андан сонун. Шаарда жаштар аябай көп. Кандай окуучулар, студенттер, мисалы да, өзүн алып жүрүүсү, адеби, ахлагы, сүйлөөдөгү адеби кандай экенин көрөсүз дагы, мындай тилди тиштеп эле тура турган абал азыр. Да, жакшылар бар, Кудайга шүгүр. Бирок бир караганда жакшылар көзгө илинеби? Жакшы тарбия ээлери көзгө илинеби? Же адепсиздер көзгө илинеби?
массалык түрдө адепсиздер көзгө илинет. Бирок ким адепти кандай түшүнөт, ошондогу карап коюш керек. Адепти ким кандай түшүнөт, ошону караш керек. Эми баягы тарбия деген сөздүн өзүнө келе турган болсок, тарбия бул денеге берилбейт тарбия. Тарбия бул напсиге берилет. Напси деген эмне? Напси деген бул дагы бир мааниси жан деп эле которулат өзү. Напси бул жан. Орусчасы рух, дух, орусчасы дух. Рух деп айтса деле болот напсини. Напсини рух, дух, жан деп атаса болот. Анткени баары бир нерсе. Бардыгы ошол напси жан. Эми адам атабыз Аллах Тааланын каалоосу менен бейиште жаратылганда, ал бейиштеги бардык нерселерге рухсат берилип, бир эле нерседен тыюу салынды, жана бирок шайтандын киригишүүсү менен дебизби, шайтан азгыруусу менен ошо тыюу салынган нерсеге кол тийилди жана алар бейиштен чыгарылды. Адам атабыз менен оо энебиз. Эми бейишти көрүп калган напси кайрадан ошондой жыргалчылыкты дайым издейт. Анткени баарыбыз билебиз, адам атабызды жаратканда Аллах Таала ошондой баягы колун адам атабыздын артынан сылаганда бардык акыр кыяматка чейинки адам атадан тараучу балдардын бардыгынын руху түшкөн деп айтылат. Демек алар да бейишти көргөн. Биз бейишти көргөнбүз. Биздин жандар бейишти көргөн жандар. Эми ошол бейишке кайрадан умтулуп атат. Болгону ал умтулуу жыргалчылыкка гана багытталып калган. Анткени бейиште жыргалчылык эле бар да. Жыргалчылыкты деринен уже башынан көрүп калган жаныбыз кайрадан жыргалчылыкка тарта берет да. Эми ошол жыргалчылыгыбызды туура тартиптей турган тарбияны жаныбызга, ошо напсибизге бере турган болсок, ал напси туура тарбиянын негизинде бул жашоодо дагы жыргалчылыкты таап жашайт жана акыретте Кудайдын мээримине алынган болсо бейишине кирип түбөлүктүү жыргалчылыкка кирип кете берет. Кантип эми напсини тарбиялайбыз десе, биринчи кезекте тарбияны Кудай Тааланын өзүнө байлап беребиз. Биз мурунку сабакта да бул боюнча учка кеп айтканбыз. Тарбия баары бир башы бир нерсеге байланат. Тагыраагы мындай кайсыл бир идеяга байланат да. Кайсыл бир нерсеге байланат тарбия. Мисалы үчүн ислам динин карманбагандардын тарбия берүүсүндөгү баланын тарбиянын башаты, башкы түйүнү, булагы бул адамгерчиликке байланат. Адамгерчиликтүү бол. Будь человеком дегендей да. Бирок адамгерчиликке байланган тарбия болсо башаты, анда ал адам жок жерде өзү билет да. Өзү билет. Да, адам табияты ушундай эле. Адам көрсүндө адамгерчиликтүү жашай берет. Бирок адамдын көзү жок жерде күнөөнү кылып кое берет да. Эгер Кудай Тааланын өзүнө тарбиянын башаты байланган болсочу, тарбия булагы Кудай Таала менен байланышкан жерден чыксачы, анда ал өзү жалгыз калмак түгүл 70 кабат жер астында жүрсө дагы, ал адамдык тарбиясын сактап кала берет. Эмнеге? Анткени ал туура тарбиянын негизинде түбөлүктүү жыргалчылыкка барууну эңсеген тарбия ээси болуп калды. Ал эми ошол тарбиянын бардыгын үйрөтүүчү ата-эне, коом, мектеп, кошуналар деп айтканбыз. Эми напси бул өзү мээ менен тыгыз иштешүүгө мындай бир байланыш түзгөн бир жан да, бул махлук напси деле. Напси бул өлбөй турган нерсе болгону үчүн ал дайым мээнин үстүнөн башкарууга мүмкүнчүлүк алат. Анткени мээ бул напсиге берилген Кудай Тааланын мындай заманбап тил менен айтканда жеке бир интеллектуалы өтө чоң компьютер десе деле болот. Персоналдык компьютер. Мээ напсинин персоналдык компьютери. Мээ напсиге эмне кылып берет десе, көрүп аткан нерселерин анализдеп, жакшы жаман экенин болжоп, напсиге кабар берет.
Анан напси тарбиянын негизинде ошол нерсени жаса же бул нерсени жасаба деп айтат. Тарбиянын негизинде. Эгерде тарбияланган напси болсо, мээге пайдалуу нерселерди кылууга буйруйт. Ме азыр Алхамдулилlah. Ал эми ме напси буйруган нерсеге денени алып жөнөйт. Же болбосо денени ошол нерсени жасоого буйруйт. Ме буйруйт денеге. А меге напси буйруйт. Эгерде напси тарбияланбаган напси болсо, Кудайдан коркпогон напси болсо, анда ал напси меге буйруйт. Күнөө иштерди кылууга буйруйт, жана ал күнөө иштерге буйруудан напси кыйналып деле койбойт. Анткени аны напси нар жагынан күнөө деп да түшүнбөйт да. Кадимки эле жашоо ушундай эле деп мындай эч кандай олуттуулугу жок кабыл ала берет күнөөлөрдү. Эмнеге? Анткени ага тарбиясында күнөө деп көрсөтүлгөн эмес. Напсиге төөлүктүү бара турган азаптуу дозок деген жер бар экени жөнүндө билдирүү болгон эмес да. Үйрөтүлгөн эмес ага. Ал напси мээге ушул нерсени жаса, мен рахат алып алайын дей берет. Ал эми ал буйруган рахат берүүчү нерсеси жакшыбы, жаманбы, адалбы, арамбы, ал нерсе менен эмне? Напси анчейин деле кыжаалат боло бербейт. Эмнеге? Анткени анын тарбиясында Кудайга байланышкан жери жок. Аллах Таалага байланышкан жери жок. Ошон үчүн напсини Кудай Таала ыраазы болуп, жана Кудай Тааланын бейишине кирип, ал жакта төөлүктүү жыргалчылык менен жашай тургандай кылып тарбиялоого биз милдеттүү болобуз, ата-энелер. Коом, кошуна, чоң ата, чоң эне баарыбыз. Баарыбыз өзүбүздүн балдарды дагы, биз билген жана билбеген балдарды дагы. Билген балдар ким? Тууган туушкан кошуналардын балдары. Билбеген балдар ким? Көчөдө бала тура эмес бир нерсени кылып атат, бирок сиз тааныбайсыз. Аны дагы тыйып коюңуз ошол нерседен. Эй бала, эмне жасап атасың ал дагы? Не кылганың ал дагы? Ошо кылганың турабы, тура эмеспи? Бери келчи. Деп. Ким баласың? Эч сенин десе деп тааныбасак дагы ошол баланы же кыз кишини айтор тарбиялап турууга биз милдеттүү болуп калабыз. Эгер ошондой тарбияны биз уюштура алсак, эгер ошондой коомдук тарбияны уюштура ала турган болсок, анда баягы кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Кызга 40 үйдөн тыюу деген макалга ылайыктуу жашаган болот элек. Эми кызга 40 үйдөн тыюу деген бул кыз деген сөз колдонгону менен бардык балдарга тиешелүү сөз болуп эсептелет. Анткени каерде жүрбө, сени тыйып турган адам бар. Каерде жүрбө, сага үйрөтүүчү, жол көрсөтүүчү адамдар бар. Алар мен, сиз жана башкалар. Балдар баарыбыздыкы. Неге баарыбыздыкы? Анткени Кыргызстан биздики. Дүйнө биздики, жер планетасы биздики. Биздики. Кыргыздыкы деген жок, адамзаттыкы. Анын ичинден Кудай Тааланы тааныганыбыз үчүн Кудайга шүгүр. Мусулман коомуна өзүнчө бир милдет көбүрөөк жүктөлгөнүн көрүп турабыз. Анткени биздин милдетибиз Кудай астында жооп бериле турган милдет. Биз сенин тарбияңды кабыл алдык жана сен айткандай жашайбыз жана башкаларга ошону жеткизебиз деген тарбия бул. Кудай Таалага биз сөз бергенбиз. Мен сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм деп күбөлүк келмесин айтканда. Мен сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм деген сага гана сыйынам. Сага гана сыйынам деген намаз окуп, орозо кармоо бул миңден бир милдеттердин бири да. 24 сааттык жашоону Кудай Таала ыраазы боло тургандай өткөзүү, тарбиялуу жашоону практикалоо деген сөз. Эми сиздин азыркы абалыңыздан, азыркыдан жарым саат кийинки абалыңыздан же азыркыдан жарым саат мурунку абалыңыздан Кудай Таала ыраазы боло тургандай бир жашоо беле, жандай эмес беле? Эгер ошондой болгон болсо, алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Эгер андай эмес болгон болсо, жок. Эгер ушунун бардыгын эске ала турган болсок, биздин жашоо образыбыз бизди жараткан жаратуучубуз ыраазы боло тургандай уюшулууга тийиш. Жана мен ошентип уюштуруп атам деп аткан болсоңуз, анда биз сизди
sizge айтабыз, siz балдарыңыздын тарбиясынан көп кам санабаңыз. Siz баламдын тарбиясы жакшы эмес болуп калат деп көп жүрөк оорутпаңыз. Эмне кыласыз? Siz жүрөгүңүз тынч, жашооңузду андан ары ошол темпте уланта бериңиз деп айтабыз. Анткени бала сиздин тарбиялуу жашоонун ээси экениңизди көрүп атып, ал дагы ошол тарбияны туурап, өзү эле тарбияга окуп үйрөнүп кете берет. Сизди көрүп атып. Бизде тарбия көбүнчө ла-ла-ла, тра-ла-ла, мындай айтуу менен ишке ашат да. Жөн эле сөз менен, сөздөр көбөйүп кетет. Сөздөр көбөйүп кете берет. Жок. Биз жүрүм-турумду туура тарбияга ыктап практикалаган болсок, бала көргөн нерсесин кайталоого, уккан нерсесин кылууга караганда жок эле дегенде 10 эсе жеңилирээк жана тезирээк аткара алат. Буну бардык эле адам билет өзү. Көрүү аркылуу аткаруу жеңил, угуп аткарганга караганда. Ошого урматтуу ата-энелер, жүрүм-турумуңуздар тарбиялуу уюшулган болсо, балдардын тарбиясы дагы жаман жака ооп кетпейт. Жаман жака ооп кетпейт. Ошол эле учурда балдар менен баягы иштешүүнүн баягы методикалары бар да. Мисалы үчүн жүрүм-турумуңуз тарбиялуу, бул ачкыч. Балаңызга туура берүүнүн ачкычы жүрүм-турумуңуздун туура болуусу. Ал эми ошол жүрүм-турумду балага үйрөтүү учурунун өзүнүн адеп чектери, өзүнүн мындай жасай турган иштери бар. Балага үйрөтүүдө сөзсүз түрдө эки нерсени ата-эне кармашы керек. Биринчиси олуттуу мамилени кармашы керек, жыртаңдап, тыржаңдай бербеш керек бала менен иштешүүдө. Экинчиси баланы көп эркелетиш керек. Ачуу чыгаруу, нервный мамиле жасоодо ал бала тарбиялоодо ал өтпөйт. Жана ал нерсе баланы сизден алыстатат, туура тарбиядан такыр эле алыстатып коет. Биз айтабыз, олуттуу мамиле жасаш керек. Олуттуу мамилеге бир мисал, солдат, төз тур деген олуттуу мамиле. Солдат, равняйсь, смирно деген олуттуу мамиле. Кана солдаттар төз туруп калгычы деген бул олуттуу эмес. Олуттуу мамиле. Балам, отур нерге. Тапшырмаларыңды аткар. Бул олуттуу мамиле. Деп автоматтай быдылдаган бул олуттуу эмес. Бул тажатма мамиле. Кулак мээсин жеп, анын ансыз деле акылы жетпей аткан кайра ага эскертип, баягы көгөрүп кеткен мээң менен деген сыяктуу сөздөрдү коштоп айтуу эмне десе, бул тажатма. Жана ал нерсе балаңызга сиз кайсы бир нерсени үйрөтөйүн дегенден баланы алыстатуучу сөздөр болуп эсептелет да. Ошого жөн эле. Бала, балам, кызым, отур. Тапшырма аткар. Айтсам укпайт эле дей берет ата-энелер. Анан сиз канча жолу айттыңыз? Бир жолу. Бир жолу айтса эми бала укпайт да, анткени ал көнгөн эмес. Бир 15 жолу айтып көрүңүзчү. 15 жолу. 15 жолга нервим чыдабайт да. Анда нервиңиз чыдай турган болуп тарбияланыңыз өзүңүз. Нервиңизди чачата турган нерселерден алыс болуңуз. Өзү 15 жолу айтуудан өз адам нерви чыкпайт. Алынын тиягында уже баягы энергиясы жок калып калганда, энергия жок. Ошого 15 эле чарчап кетет. 15 жолу балам тапшырма аткарсаң деген олуттуу сөздү айткандан кайсы адам чарчайт? Адам чарчабайт. Болгону ал уже чарчап калган. Туура эмес баягы убактыларын пландоо менен чарчап алган. Аял киши өзүнүн укугун толук билбей көчөдө иштеп чарчап алган. Эми эркек биз көчө кишисибиз баары, коомдо аралашып жүрөбүз. Мен жалпы негизинен айтып атам, энелерге иштөө милдет, мындай эмне деп коебуз? Кээ бир энелерге иштөө өтө зарыл болуп калат. Эгер күйөөсү каза болуп калып, карай турган эч ким болбой калса, өзү иштеп курсак, балдардын кийим-кечесин табууга милдеттендирип кала берет. Тайкелери, башкалар анча каралашпаса да, байкелери, чоң аталар. Бирок күйөөсү тирүү эле болуп, анын ден соолугу жакшы болуп, иштөөгө мүмкүнчүлүк болуп турган аял кишилер, энелер, күйөөнө колдоо көрсөтүп эле, күйөөгө бир поддержка берип туруп эле, үйдө отуруп балдарды тарбиялагандан жакшыраак иш жок өзү сиздерге.
А бул эмне десе, укугуңуздардын негизинде жашоо сүрүп атасыздар деген сөз. Укугуңуздар ошол өзү. Эрлери көзү тирүү, ден соолугу чын аялдарга айтып атам, энелерге. Ошентип, тарбиялуу баланы тарбиялаш үчүн биз тарбиялуу жашоо менен жашаш керек дагы, бала менен иштешүүдө олуттуу жана эркелетүү мамилесин туура уюштурушубуз керек. Эркелетүү эң биринчи кезектеги эркелетүү, но мээрим төгүү да, эркелетүү менен мээрим төгүлөт балага. Эркелетүүнүн эң жакшы бир көнүгүүсү күндө бир маал баланы 5-10 секунд боорго кысып кучактап туруу. Бул аябай эффективдүү мээрим төгүүгө кирет. 5-10 секунд деле ушундай кучактап, мындай жакшы маанайда кучактап, ушундай эле бекем боорго кысып турган болсо баланы, кызды. Мээрим төгүүнүн, эркелетүүнүн эң баякы болор жери ошо менен берилет балага. Андан кийинки этаптар бар, балдар менен чогуу ойноо. Чогуу ойногондо футбол ойноо, бекемечек ойноо, топ атма ойноо, топташ ойноо, мисалы да, лой касролор табышуу, кагаздан бир нерсе жасап жарышуу, мисалы да, тест тап оюндары, же табышмак айтышуу, же анекдот айтышуу, скалкалка секириңиз балким, ушинтип бекемечек ойноңуз. Балдар менен ойноо дагы балдарды эркелетүү эле баякы тем болбостон, ал учурда бала сизден мээрим дагы алып турат да. Мээрим дагы алып турат. Анан сөзсүз түрдө бир күндө бир маал балаңыздын күчтүү жактарын ал уга тургандай айтып туруңуз. Баланын күчтүү жактарын ал даана түшүнгөндөй кылып айтыңыз. Алтыны мен ара, сени бир күчтүү жактарыңды айтып коеюнча, ой атаң, бүгүн ушул ишти кылып койгон турбайсың. Сен аябай иштарман турбайсың, ой азамат. Ого, сен математикадан өзүң чыгарып коюпсуң го. Акылың аябай өсүптүр, балам. Кызым. Ырды жаттап алдың. Ого, эс тутумуң аябай өсүптүр. Мен балам ушундай окурман да. Мен балам өзү эле кыла берет. Деп кылган иштерин өзү уга тургандай кылып, жана уккандан баланын жүзүнө жылмаюу пайда боло тургандай кылып, күндө бир маал, аны ашып кетсе 30 секунд убакыт кетет ошол нерсени айтканга. 30 секунд. Ошол нерсе бирок баладагы кийинки жакшы иштерди жасоого болгон күч-кубат, энергия, каалоону алат. Анан балаңыздын тарбиясы андан ары алдыга кете берет. Эми билимдүү баланы кантип жасайбыз, пайда кылабыз? Билимди общем балада кантип пайда кыласыз? Бунун башатында сүйүү турат. Бала билимди сүймөйүнчө, бала билимдүү болушу мүмкүн эмес. Билим алууну бала ушунчалык сүйүш керек. Мен мындай салыштыруу иретинде айтам да балдарга. Балдар, апаңар сүйөсүңөрбү? Ооба, сүйөбүз. Атаңар сүйөсүңөрбү? Ооба, сүйөбүз. Ошол сүйүүңөр, энеңерге болгон сүйүүңөр баягы аябай жагымдуубу? Сезим, ошол сезим да. Аябай жагымдуу, это хорошее чувство. Да, очень хорошее чувство, да. Эми билимди дагы ошондой сүйөсүңөрбү? Десең, балдардын башы шылкый ылдый карап калат да. Ошо энеңерге болгон сүйүүңөр силерди бактылуу кылат да мындай. Силер бактылуу сезесиңер өзүңөрдү. Энеңерге болгон, атаңарга болгон сүйүүнү элестеткенде, ошол сүйүү менен мамиле кылганда өзүңөрдү бактылуу сезесиңер да, ооба. Билимге дагы ошого окшогон бир сезимдер пайда болобу билим менен мамиле кылып атканда, китеп окуп атканда, мектепте отурганда, доскадагын жазып атканда, ыр жаттап атканда, мисалы үчүн билим менен болгон мамилелер бар да. Ошол мамилелерди уюштуруп атканда, ошондой жагымдуу сезимдер келеби, келбейби? Агай, келбейт да о. Демек сүйүү ойгон эле экен бала. 9-класстын баласы да келбейт деп айтат көп учурда. Демек 9 жыл билимди сүйбөй окуп аткан экен да байкуш. Ошон үчүн билимди артта да. Мен мектепте жакшы окуйм дегендерден дагы билимди мен толук сүйө албайм дегендерди көп уктум. Не десе билимдин жашоодогу актуалдуулугун ачып бербей атабыз да. Жашоодогу актуалдуулугун ачып бербей атабыз. Билим алуунун рахатын көрсөтүп бере албай атабыз. Билим алгандагы рахат, билим алгандагы бир жыргалчылыкты балдарга көрсөтүп бере албай атабыз да. Мисалы үчүн энебизди, атабызды биз эмнеге сүйөбүз? Энебизди эмнеге сүйөбүз? Анткени эне менен жашоо жыргал да. Неге жыргал? Кийимиң жуулуу, тамагың ысык, кийимиң бүтүн, жаткан жериң салынуу,
да кызматы бар да, анын кызматынан улам жыргалчылык түзүлүп атат да ошол жерде. Ошон үчүн энелерди балдар өзгөчө көбүрөөк сүйөт. Ысык тамак жасап берип турганы үчүн, жакшы көргөн тамагын жасап берип турганы үчүн, кийимин тазалап жууп берип турганы үчүн, төшөгүн салып берип турганы үчүн. Ошол кызматтын ичинде, энеси көрсөтүп аткан кызматтын ичинде бала өзүн аябай бактылуу сезет. Эмнеге? Анткени сага бирөө кызмат көрсөтүп атса, өзүң кантип бактысыз сезесиң? Сен иштериң бүтүп атат карасаң эле. Сен бактылуу сезесиң. Жана ошол түзүп берүүчү энең болгон үчүн энеңе болгон сүйүүң артып кете берет. Анткени сен энеңди сүйбөсөң, энеңе мамилең начар болсо, ошол рахат ала турган чөйрөдөн ажырап калышы мүмкүн. Апаңдын ачуусуна тийип алсаң, апаң тамак жасабай коет ошол күнү. Апаңдын ачуусуна тийсең, апаң ошол күнү төшөк салып бербей коет. Туурабы? Сал өзүң. Жасагыла өзүңөр тамакты дейт го. Ошол рахаттан алыстагысы келбейт. Жана анын энеси. Ушул сыяктуу билим алууда дагы билим албай койсо, кайсыл бир мындай жашоосу токтоп калгандай нерселерди бериш керек да балага. Мисалы үчүн биз отличник болуп тренинги, бул биздин автордук тренингибиз да, ошол отличник болуп тренингинде балдар менен иштешүүдө билим алуунун рахатын балдар сезет да. Билим алган кандай экен? Ох, огой, дейт. Кадимкидей эмоция менен мощный дейт. Супер дейт. Суперский. Неге айтып атышат? Анткени бала билим алуудан тажабаш керек. Бала билим алуудан рахат алыш керек. Өзү билимден алынуусу адамды чарчатабы, тажатабы десе жок. Билимден алынуусу адамга өзү рахат тартуулай турган табияты бар да. Болгону билим алып аткан балага демек кимдир бирөө билим берип атат деген сөз. Ошол билим берүүчүлөр, мен мугалимдерди эле айткан жокмун. Ал жерде билим берүүчүгө ата-эне дагы керек болсо. Кичинекей инисин окутуп аткан байкеси дагы ошого кошулат. Ошол инсандарыбыз билим алуу бул тажатма нерседей кылып көрсөтүп берип коет да балдарга. Балдар анан тажатма нерседен качасың да. Бир жерге барып иштедиңиз, тамагы начар, шарты начар, тажатма жетекчиңиз да, быды деп тажатат, кулак мээңизди жей берет ишти кылсаңыз дагы. Ал жерде сиз качасыз да, срочно башка иш издеп баштайсыз да. Ал чөйрөдө болгуңуз келбейт да. Бала дагы билим чөйрөсүндө болуу үчүн билим тажата турган нерсе эмес экенин бала түшүнүш керек. Тескерисинче, билим бул рахат тартуулай турган, бул жыргалчылык тартуулай турган нерсе экенин сезип, келечекте жыргалчылык тартуулайт эмес, азыр окуп атып жыргалчылыкты сезип окушу керек бала. Анан ошол жыргалчылыкты жоготуп алуудан баягы бала кооптонуп, билимге болгон жакындыгын андан бетер бекемдейт. Ошон үчүн билим алууда сүйүү номер 1 деп эсептелет. Биринчи кезекте билимди сүйүш керек бала. Эми бул жерден бардык нерсени көрсөтүп берүүгө мүмкүн эмес. Балдарды окутканда биз доскага чийип, балдардын өздөрүн чыгарып, билимди канчалык сүйөт анализдейбиз да, практикалайбыз. Кана билимге болгон сүйүүңдү өзүң чийчи доскага. Эгер билимге болгон сүйүү тоголок болсо, сен ошол тоголокту тоголок боюнча сүйөсүңбү, же жарымын сүйөсүңбү, же кичине сүйөсүңбү, же көбүрөөгүн сүйүп азырагын сүйбөйсүңбү? Ушинтип анализдейбиз. Балдар өздөрү өтө сонун анализдейт. Мен балдарга мынтип эле суроо берем, алтындарым. Ким өзүнүн билим алуудагы аракетине разы деп суроо берем. Ким билим алуудагы аракетине өзүнө өзү разы? Я красавчик деп эркек балдарда, мисалы кыздар, мен акылдуу кысмында деп өзүнө өзү ичинен ыраазы. Анан балдар мынтип колдорун көтөрө албай шалпыят. Анан неге десе алар өздөрүнө өздөрү ыраазы эмес. Бул туура эмес да, туура десең, ооба туура эмес. Силер өзгөргө разы болуңар келет да, ичиңерден өзүңөр жаман көрүп сөккүңөр келбейт ичиңерден, ооба. Давай аракетти күчөтөбүз. Кантип күчөтөбүз? Давай ноон жасасаңар, билимге болгон аракетиңер дагы алдыга жылат. Анан көнүңлөрдү үйрөтүп беребиз. Ошондой. Бала билимди сүйүү үчүн, бала баягы билимди болуш үчүн билимди сүйүш керек, билимди сүйүш үчүн мугалимди сүйүш керек бала. Мугалимди жана үйдө ким тапшырманы көбүрөөк аткарткыса, негизи эле ошону да сүйүш керек.
Bala bilim alуу учурунда энени да сүйүш керек болсо. Анткени эне көбүнчө тапшырмага жардам берет да. Мектептен күчтүү мугалим окутат, бирок үйдө ата-эне туура эмес иштешсе бала менен. Туура эмес, баягы урушуп, согуп, сокпосо да урушуп, нервин ага чачып да, ачуусун ага чачып, үйдө тапшырма аткарууда уруш талаш менен болгон болсо, мектептеги 1000 күчтүү мугалим дагы баланы өстүрө албайт. Бул анык. А мектепте мугалим анча деле күчтүү эмес, же ортодон ылдый. Бирок үйдөгү жардам берүүчү энеси же атасы же бир тууганы да бала менен тапшырма аткарууда ушундай бир мээримтөөгүү жана олуттуу мамиле жасоону туура жолго койгон болсо, ал бала орто деңгээлдеги мугалимдин окуучусу болсо дагы, ал күчтүү мугалимдин окуучусундай өсүп кете берет. Эмнеге? Анткени ал тарбияны журулуштуруп берип аткан энесинин жардамын туура алып атат. Тарбияны журулуштуруп берип аткан энесинин жардамын алып атат, же атасынын жардамын алып атат. А мугалим чын-чынына келгенде ал тарбиялоочу деп аталбайт да, мугалим билим берүүчү деп аталат. Мугалимдер билим берет. Акты карадан айырмалаганды, кызылды көктөн айырмалаганды, санды тамгадан, тамганы тоголок фигурадан, 3 бурчтукту 4 бурчтуктан, асманды жерден, ташты топурактан айырмалоону үйрөтүүчүнү мугалим деп атайт. Şu bilim bil деген söz да, bil. Знай этого. Бул микрофон, бул ручка. Бул калпак, бул саат. Айырмалап билесиң. Бул ак кара, бул кара. Бул ак, бул кара деген сыяктуу. Айырмалап бил. Билүү бул билим. Ошол айырмалап үйрөтүүчү мугалим деп аталат. Мугалим өзү тарбиялоочу эмес да, мугалим билим берүүчү. Билимдин ачкычы тарбия. Билимге жакындоонун ачкычы сүйүү. Билимге болгон сүйүүнүн ачкычы мугалимге болгон сүйүү. Мугалимге баланын сүйүүсү ойгонуусу үчүн мугалим балдар менен иштешүүнү аябай тереңинен изилдеп, ошого жараша мамиле кылууну адатка айлантыш керек. Ошондо балдар мугалимди сүйөт, мугалимин сүйгөн бала начар окушу мүмкүн эмес. Андай жок эч жерде. Мугалимин сүйгөн бала билимди сүйбөй кое албайт. Ошондой. Ата энесин авторитет катары көргөн бала тарбиясыз болуп калбайт. Эгер ал авторитет тарбиялуу авторитет болгон болсо албетте. Бизде ата энелер көп учурда статуска таянат, мен апаңмын, мен атаңмын дей берет да. Жок, сен атаң, апаңдын ансыз деле белгилүү, сен балаң да. Сенден чыккан. Бирок сен ал статусту колдон менен эмнеге жетишкен атасың? Жок, биз айтабыз, ал статус ансыз деле берилди сага бала түшкөндөн баштап. Эне ата деген статус. Жок, бул жагына эми сенин статусуңду унут. Ал и так бар сенде. Эми бул жагына авторитет бол. Баланын көзүнө авторитет болуп көрүн. Авторитет ким? Балага бир нерсени үйрөтө алган кишини авторитет деп атайт. Бир нерсени үйрөтө алган кишини. Үйрөтүү бул кыймыл аракет. Үйрөтүү кыймыл аракет. Демек, практикалап үйрөт деген сөз. Ошентип атып, мен атамдай болгум келет, мен апамдай болгум келет деген балдар пайда болот ана. Мен балдардан мындай анализ катары сурайм. Ким атасына окшош болгусу келет? Честно. Кол көтөргөндөр өтө аз, почти жок. Мен 20 кишинин бири окутсам, 3-4 кол көтөрөт, кээде кол көтөрбөйт. Эмнеге? Алар авторитет эмес болот да балдарга. Ошондой, эмнеге авторитет болбой атат? Балдарга үйрөтүп аткан эч нерсеси жок. Же болбосо үйрөтсө дагы урушуп, кыйкырык үстүндө үйрөткөн үчүн балдардын жүрөгү безилдеп калган ал нерседен. Ошондой туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Кудай буйруп насип кылса, кийинки сабакта балам мени түшүнбөйт деген темада сүйлөп берейин дедим. Анткени баланын ата-энени түшүнбөстүгү бүгүнкү күндө аябай орчундуу маселе. Бала бир айтканды укпайт го. Демек бала сизди түшүнбөйт деген сөз да. Балага жакшылыкты каалайсыз, бардык ата-эне балдарга жакшылык каалайт да. Бирок ошол жакшылыгыңызды бала түшүнө бербейт да. Эмнеге? Эмнеге бала сизди түшүнбөйт? Эмнеге бир айтканыңызды кылып калбайт? Сонун бала деп алып, эмнеге? Ушунун баарына эмки сабакта жооп бергенге аракет кылабыз. Сабакка катышканыңыздарга чоң рахмат. Бул видеону башкаларга да бөлүшүүнү унутпаңыз. Андыктан бул эми бала тарбиялоо темасы бул бүтпөйт. Баары бир бул акыркы аматка чейин бул тема кала берет актуалдуу боюнча. Баарыңыздарга ийгилик, балдарыңыздарды кучактап, пешинесинен өп,
аларга ишенериңиздерди айтып, алар күчтүү бала, күчтүү кыз экенин айтып, акылдуу экенин айтып, ушундай бир бооруңузга кысып мээрим төгүңүз деп эфирибизди аяктайбыз. Ассаламу алейкум, аман болуңуздар.